Assalamu alaikum hacaka, wa alaikum assalam. Жолдорго шагыл таш, топурак таштаганлардын хөкүмү кандай? Бул жолдорго атай тосуп таштап атабы шагылдарды. Же үй куруп, Маша. Мынаны караңыздар. Эгерде бир суу, чалчык болсо, ошондой жолдорго шагыл таш, топурак таштасаңыз, мынандай сооп болот. Эгерде жакшынакай эле жолго siz toprak taşlanday taşlasanız ağa günah olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan imatatul ada anit tariq bu imandın adna darajası. Bu degeni imandın en jogorku darajası afdaluha qawlu la ilahe illallah la ilahe illallah ve adnaha en tömönküsü imatatul ada anit tariq. Joldan adamga ziyan bergen taş, toprak nerselerdi alıp koyuşubuz gerek. Alıp koyuşunuz gerek. Ziyan bere turgan bolsa, эгерде кейбір жерде таш топырақ төксөңүз пайда берет. Чалчык, яма. Ошон үчүн ишана мына жердеги хөкүм, ушунда кандай хөкүм? Бул ямаларды толтура турган таш топырақ таштап атасызбы? Же адамдар жакшынакай эле асфальттын үстүнө таштап атабы? Мындай жолдун чекеси тосуп машина өтө албай калышы мүмкүн да. Үй салып аткан ошондой жолдон чыгарып койбойт кубаттар. Жолду тоспош керек. Эми кандайдыр иншалла күнөөсү барын. Көпчүлүк. Башкаларга залал жеткирбеш керек. Биз чоң завод куралы деп аттык эле спонсорубуз Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан кредит алып берем дейт. Бизге зыян жокпу? Кандай фонд болбосун ислам принцип каржылоолору менен берсе мейли. Ислам принцип каржылоору менен эмес, процент менен боло турган болсо, арзан процент болсо да анда болбойт. Алганда ислам принцип каржылоолорду. Мисалы, сиздер завод курабыз деп атасыңар. Темир завод, кирпич завод, цемент завод, любой завод. Ислам принцип кандай? Заводду Кытайдан аласызбы, Италиядан аласызбы? Аны мейли айтайлы, сүйлөшөйлү. Ол завод канча? 1 миллион доллар турат. Ислам принцибин айтып атам да. 1 миллион долларга завод турат. Ошо 1 миллион долларга завод, а бул фонд болсо 10% кошом деп атат. 10% 100 000 доллар. 10%. 1 миллион 100 000 доллар. Ислам принцип каржылоолордо мурабаха деген бар. Ал мурабаха мындай. Мага мындай завод керек дедим. Ушуну мисалы ал 1 миллион калат дагы, мага 1 миллион 100 000 доллар коштуруп мага сатат. Мен заводду куруп алам дагы, 1 жылда же 2 жылда расчет кылам, рассрочка бөлүп төлөп берем. Бул адал. Бул не экен? Адал. Эми бул айтат, мага кызыктырбайт. Мен миллион берем, 1 жыл же 2 жылда 1 миллион 100 000 долларды кайтарып бересиң. Бул арам. Эгерде товарды мына акчаны берип, акчаны үстүнө ала турган болсоң арам. Акчаны берип, через товар кылсаң адал. Ошо акчаны эле алып атасыз. Мисалы мынакей дамылага айтайын. Мен дамыладан азыр 100 000 сом сурадым. Дамыла айтты, Кудай сактасын, 1 жылдан кийин 110 000 кылып берасыз деди. Бул харам. Халал жолу кандай? Дамыла 100 000 доллар берип туруң, 110 кылып беремин деп атам, Айтты, жо токто, андай болбойт. Nimага иштетасың деди. Мен айттым, муну пиола алып келемин Кытайдан дедим. Не алып келемин дедим? Пиола мынакей. Бул 100 000 сомго дамыла айтат, болду деди. Мени вакалат кылат. Мен Кытайга барып туруп 100 000 сомго пиола алып келдим. Дамыла кабза кылды, дамыла алды буну. Мага 110 000 сомго сатты. 1 жылда 110 000 сом бердим. Дамылага халал. Мына не менен өттү? Товар менен өттү. Түшүндүңүздөрбү? Ушуну шариятта алхамдулилlah жөн акча берип акча алдырбайт, болбойт. Сиз мисалы кара турган болсоңуз, сизге машина керекпи? Сизге жыгач керекпи? Сизге көмүр керекпи? Бизнесмендер деле ошондой иш кылсак болот. Мисалы мен акчам бар, идеям жок. Сиз машаалла эмеңиз бар. Идея бар. Мынал. Ишиңиз бар да? Бир нерсеңиз алхамдулилlah Карасу базардан оптон бир нерсе алып келесиз да, Ноокаттын базарына сатасыз. Мисалы, бир наски деп коелучу, 100 000ге наски.
Барып экөөбүз эле барабыз. Кайсысы носкинин түрлөрү көп да, кийин айтпаңыз да, мындай эмес болчу мындай деп. Сиз өзүңүз мына акчаны мен бердим, алдым носкини. Сиздин колуңузга 110 миң сомго мен сизге саттым. 110 миң сомду берет, бунун иши бүтөт, бунун иши бүтөт. Макулбу? Дальше кеттик. Мен Россияда намаз окуп атсам, бир атеист не кылып жатасың деп сурады. Мен Аллахка ибадат кылып атам деп жооп бердим. Ал Аллахты көргөзсөң мен динди кабыл алам деди. Мен далилди бере албадым. Кыяматта жооп береминби? Жок, иншалла жооп бербейсиз. Сиз айтыңыз, Алла Таалага биз көрбөй ишенебиз депчи. Иман бил гайб биздики. Некен? Иман бил гайб. Ошон үчүн сыноодо. Караңыз, андай болсочу, мурдагы аалымдарыбыз мындай дагы айтканда, Алла Таала эми улуу. Алла Таала мындай туруп турсун. Кичинекей сиздин акылыңыз барбы? Бар. Көрсөтүңүз, мен сизге акылыңыз бар экенине ишенейин. Эгерде акылың көрсөтө албаса, анда мен ишенбейм сизде. Сизде акыл жок дегенге түшүнөсүз да? Бул эми катыгыраак жооп болуп калат да. Андай мисалы көрбөй ишенген толтурат. Рухту ким көрдү? Акылды ким көрдү? Периште, бейиште болсо, Алла Таалага жеткенге чейин качан? Алланы бу дүйнөдө эч ким көрө албайт. Бейиштегилер гана көрөт. Ошон үчүн кыямат күнүндө иншалла сиз кыжалат болбоңуз. Буга жооп эме кылбайсыз. Кур'ан-ы Карим жерге кантип түшүп калган? Кененирээк маалымат айтып бериңизчи. Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы мурдагы китептерди толуктаган, өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган китеби. Лаухул Махфуздан дүние асманына Кадыр кечесинде түшкөн, бир кечеде, толугу менен. Дүние асманынан Мадина менен Мекке шаарында 23 жылда түшкөн. Рамазан айда түшкөн деген жери бар, Кадыр түшкөн деген жери бар, 23 жылда түшкөн деген жери бар. Жакшы түшүнүп алыңыз. Туура суроо бердиңиз. Мисалы, инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Биз Кадыр кечесинде бир кечеде түшүрдүгөнбүз дейт. Шах Рамадан унзила фихил Кур'ан. Рамазан айда түшүрүлгөн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашка толгондо Меккеде түштү эле. 13 жыл Мединага келди. 10 жыл, 23 жылда түштү. Ушуга аалымдар айтат, Кадыр түн Рамазан айда. Ошон үчүн бир түндө Лаухул Махфуздан дүние асманына Алла Таала түшүрүп, будан инсандын, мусулмандардын даярдыгына жараша 23 жылда акырын түшкөн. Мына. Тауратты Алла Субхана ва Таала 40 күндө берген. Тауратты канча күндө берген? 40 күндө берген. Кур'анды Алла Таала 23 жылда берген. Колуна никеленип калгандын күнөөсү кандай болот? Өтө чоң күнөө болот таксырлар. Ушуга чейин билип билбей кылып алган болсо тооба кылсын. Эртеге кыямат күнү ушуга күбөлүк өтөт. Истигфар, тооба кылсын. Пара жөнүндө айтып бериңизчи, күнөөсү кандай? Пара берген дагы, алган дагы арам. Албетте бир учурда гана пара берген уруксат берилип калат. Эгерде сиздин жаныңызга зулумдук же малыңызга зулумдук кылып аткан болсо, бергенге арам эмес, алганга арам. Жөндөн жөн эле конфискация кыла турган болуп калды. Коюңуз, документтер турат. Мен сени тааныбайм, короче, мындай. Не деди? 1000 сом бербесең болду, сен албайсың. Зулумдук кылып атат менин малыма. Ошол учурда 1000 сомду ал. Берген үчүн мага күнөө жазылбайт. Ал алган үчүн жазылат. Бундай эмес, сизге зулумдук болбой эле турат. Жөн эле бермей алмай да. Бул экөөнө тең арам. Устаз, дрож адалбы же арамбы? Дрож адалдан жасалса адал, арамдан жасаса арам. Сиздин дрожуңуз эмнеден жасалган, ошону айтың. Мен жооп берейин. Ана бүгүнкү дрождорду айтайын. Мен бир хаким деп коебуз, ислам диндеги медицина менен дарылаган досум бар эле.
Мына азыркы нандар ачытканда 5 минут ачтат да, китайский дрождор. Мурда биздин аналарыбыз, энелерибиз 1 күн коюп коет эле. Ачтып коет, эртеси күнүмдө төшөктү ачып карайт. Боло эле экен дейт. Ана. Мыналар тез ачыгандар рак ооруларына себеп болот деген. Ошон үчүн мындай неден этиятташ керек азыр. Эми кошумчасы эмне экени мен андай лабораториям жок караганга. Бирок ошол бала айтат эле, мыналар болбойт депчи. Ошон үчүн эң жакшысы дрожжу жок жасаган, эң жакшы. Биз Пакистанда окудук, Пакистанда нанды дрожжу жок жасайт эле. Дрожжу жок нан тез катыйт экен да. Алар наныштага өзүнчө жасайт. Обедке өзүнчө, кечкиге өзүнчө жасайт да. Тез катып калат да. А ушундай эле азыр бизде Бишкекте түрктөр бар. Анан лаваш деп коет атын. Нан эмес неле? Лаваш. Алып келип чай ичип, домла калай, жакшымысыз деп биякта карасаңыз катып калган да. Мына дрожжу жоктор. Ушулар ден соолукка пайда. Анан кийин жалтыраган торттор, нан, патирлер дрожжу менен жасалган. Булар этиятташ керек. Устаз, дават кылсаң жихад кылуу керек же илимдүүлөр кылсын дейт. Не дейбиз? Жихад качан болот? Кандай шарттар болсо болот? Кенен айтып коюңузчу. Машаалла. Кытал бөлөк, жихад бөлөк. Жихад жухд, мужахада, нафстан чыккан. Бул дегени адам нафсisi менен каршы күрөшүп, жихадтын негизги мааниси Алланын сөзү, и'лаи калиматулланы жогору кылыш үчүн мал жанды курбанчылык берген, мына ушул жихад. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде да толтура. Ата-энеңе жихад кыл. Ата-эне кантип жихад кылат? Кызмат кыл. Бирөө согушка барам деп, кыталга барам деп келди. Пайгамбар сурады, ата-энең тирүү? Тирүү. Ата-энеңе барып жихад кыл. Аларга субханаллах. Пайгамбар айтты, аялдардын эң мыкты жихаты умра деп койду. Буну сөзгө келе турган болсок, бул толтура. Хакыйкат калиманы залым батышанын алдында айтышкан, bundan өткөн жихад жок деди. Анан бир болот мисалы кафырлар менен, анын да тартиптери бар. Бизде Ханафи мазхабта биринчи дават берилет. Даватка макул болбосо, анда жизия талап кылынат. Жизияга макул болбосо, анда майданга чык дейт. Кээ бир учурларда үчөөнөн башка дагы сулух деген бар. Кээ бир учурларда сулух болгон. Кандай? Сулух кылып. Сулух Худейбияда кандай болду? Сулух кылган. Ошон үчүн иншалла бул шарттарды Алла алам. Хакыйкат качан келет? Бирок иншалла бул хакыйкат баары бир эртеби кечи пайгамбарыбыз айткан ажылык менен жихад кыямат күнгө чейин уланат деген. Бул хадиси бар. Макулбу? Өзүнүн албетте адептери бар. Бирок ислам дининде бир дагы жихадтын адеби башкаларда айтылган эмес. Согушуп атканда дагы бир каниса билесиздерби эмне дейт? Чиркөөгө, монастырга кирип кетсе, ошондо өлтүргөн болбойт. Аксакалдарга тийбегиле, жаш балдарга тийбегиле, аялдарга тийбегиле. Аз дүйнөнү караңыз. Чекеден кырып атат, өлтүрүп атат анан эмне? Биздегиде эч кандай адеп айтылган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай бир боорукерлик жолун айткан. Акырып заман жакындап мынакей көрүп атасыздар кандай тополоң. Бизге алхамдулилlah көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк Алла субханаху таалага бири-бирибизди чакырып даават кылып, азыр канча деген адам мусулмандар бар, мусулманбыз дейт. Намаз жок, таксыр. Ла иляха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах мен намазга мeenет кылышыбыз керек, Устаз, менин атамдын бир туугандары атам өткөндөн кийин мамилеси суздатып койгон. Канча мамиле кылайын десем да, мамиле кылгысы келбейт. Мамиле кылгандан качат, кандай кылсам болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Силман катаак." Ким үзсө мамилени, ага мени бириге бериңиз. Сиз жакшы мамиле кыла бериңиз туугандарга.
салам бере бериңиз, жакшы мамиле кыла бериңиз. Ал мамиле кылбаса дагы, сизден тарынса дагы белек бериңиз, дуа кылыңыз. Кудай кааласа ушул ар бир кылган жакшылыгыңызга сооп ала бересиз. Дамыла былтыркы үшүрдү бере албай калдым эле. Кээ бир себептер менен азырда мүмкүнчүлүк болбой атат. Кандай кылсам болот? Жок, иншалла. Кулай Алла Таалам сизге берди да. 10 килограмм берди, 10 тонна берди. Үшүрдү бериңиз таксы. Нафсиңизге алдырбаңыз. Кудай кааласа, бул үшүр ибадат, калганы тазаланат. Калгасына Аллахым береке берет. Калганына береке берет. Үшүрдү бербей койсоңуз касапат келет. Иншалла, Кудай кааласа, нафсиңизге кичине кыйнап коюңуз, эчтеке болбойт. Кудайым иншалла дагы жакшылыктарын берет. Мейлиби? Имамдарга асылуу болуп жатат. Эмне кылса болот? Имамдарга кандай асылуу болду? Асылуу болуп атабы же кандай? Имамдарга кандай асылуу болуп жатат? Бул кыямат күнгө чейин болот таксыр. Пайгамбарыбызга асылган, сахабаларга асылган, бүгүнкү күнгө чейин Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху менен Умар разияллаху анху не деп келет шиялар? Асылган токтоттубу? Айша небизге токтоттубу? Абу Ханифага токтоттубу? Имам Бухарига токтоттубу? Имам Сарахсига токтоттубу? Кыжалат болбогула. Алла Таалам бардыгын орундатып коет. Биз бирөөгө асылбайлы, бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн абийирине кирбейли, андан коркойлу. Бирок иншалла асыла турган болсо, бул кыжалат болбосун. Иншалла өзүнүн динин, пейилин, мүнөзүн бузбасын, алып кете берсин. Баары жакшы болот. Тахиятул масжид. 2 ракат намазды отургандан кийин туруп окуса болобу? Эң жакшысы отурбай туруп окуш керек. Анан отуруп алган болсо, туруп окусаң ба, эчтеке эмес. Кээде макру убакта кирип каласың, анда тахиятул масжидтин ордунда зикир кыласың. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, бул кайым макам болуп кетет. Себеп макру убакта пайгамбарыбыз тыйым салган намазды.